Кадырыңыз жан болсун арыбаңыздар. Атым Улан Орозбаев, Дил жолу китебинин автору болом. Дил жолу бул альтернативдүү руханий идеология. Дил жолу адамдарды динге да, улутка да, партияга да бөлбөйт. Дилиңди тутуп эркин бол, асманга учкан куштай бол, түптөлүп сенин өзөгүң, шам болуп жансын жүрөгүң. Урматтуу окурман, колуңуздагы китеп Жаңы Доордун китеби, Жаңы Доордун жолу жана анын ачкычы. Ошондуктан дил жолун руханий өнүгүүнүн кийинки тепкичине көтөрүп чыгуу үчүн, жаңы доорго ийгиликтүү өтүш үчүн сиздин аң сезимиңизге түрткү бере турган, дүйнөгө болгон көз карашыңызды тереңдетип кеңейте турган, жан дилиңизди козгоп ойгото турган курал катары кабыл алыңыздар. Дил жолу жараткан аалам ээси кудуреттин буйругу менен, эзелки ата-бабаларыбыздын тилеги менен, дилдин туюму менен жазылды. Дил жолунун жазылышына 2009-жылы жараткан Алланын аалам ээси кудуреттин жан дил аркылуу берилген жаратканга чыныгы ишенген адам динге муктаж эмес деген аян маалыматы чоң түрткү берген эле. Жана дил жолуна тиешелүү алгачкы макала ошол эле 2009-жылы 6-октябрында Көк Асаба гезитинде жарык көргөн. Дил жолу кыргыздар үчүн гана эмес, жалпы адамзат үчүн арналат. Анткени дил жолу адамдарды партияга, динге, улутка бөлбөйт. Дил жолу адамдарды рухий өнүгүүнүн кийинки тепкичтерине көтөрүп, алдыдагы кыйынчылыктарды биргелешип жеңүү үчүн арналат. Бул Дил жолу китебинин биринчи чыгарылышы 2015-жылдын январь айында чыккан. Жана бул китептин чыгарылышы биринчи алгачкы болгондуктан бул китепти толук жана акыркы деп эсептебейм. Дил жолу идеология катары кабыл алынганга чейин дил жолуна көптөгөн толуктоолор, өзгөртүүлөр кириши мүмкүн. Өз сунуштарыңызды мага жөнөтсөңүз болот. Сөз башы. Бул китеп жаратканга ишенген адамдарга арналат. Анткени жараткандын бар экендигин далилдөөнү кажетсиз деп эсептейм. Куранда бул тууралуу төмөнкүдөй жазылган. Бакара сүрөсү 6 жана 7 аяттарында. Капырлык жолду туткан кимселер болсо, мейли сен аларды Алланын азабы менен коркуткун, мейли коркутпагын, аларга баары бир ыйман келтиришпейт. Алла алардын дилдерин жана кулактарын мөөрлөп койгон, көздөрүн болсо парда каптап калган. Алар үчүн эң улуу чоң азап бар. Ыйман келтирүү бул жараткан Аллага, аалам ээси кудуретке чын дилден ишенүү, чын дилден ибадат кылуу жана чын дилден кызмат кылуу. Жаратканга ишенүү сезими болсо акыл ойдо эмес, ишеним адамдын жүрөгүнөн, жандуу жүрөгүнөн, дилден башталат. Китептин мазмунун адам акыл ой аркылуу гана эмес, дил жана жан дилге баш ийген жогорку акыл эс аркылуу тааный алат. Дил жолунда акыл экиге бөлүнгөн. Төмөнкү акылга, акыл ойго жана жогорку акылга, акыл эске. Кыргызда бул тууралуу акылы бар, эси жок деп айтылат. Дил жолунда акыл ой өзүнчүл деп аталат. Анткени акыл ой өз денеси үчүн кам көрөт. Чөнтөк үчүн жана курсак үчүн кам көрөт да. Акыл эс болсо жалпы коомдун, элдин, адамдын, адамзаттын, ааламдын камын көрөт. Жаратканга ишенбеген адамдар төмөнкү акыл ой менен гана чектелгендиктен жан дил аркылуу келген жараткандын сөзүнө көңүл бурушпайт. Дил жолунда жаратканга ишенүү сезими боюнча адамдар 3 түргө бөлүнүшөт. Биринчиси чыныгы толук ишенгендер. Бул адамдар жаратканга чын дилден ишенишет жана алар өздөрүн кайсыл бир дин менен чектешпейт. Чыныгы ишенгендер өздөрүн кайсыл бир динге таандык деп эсептегени менен өздөрүн дил жолундагы мусулман, дил жолундагы христиан, дил жолундагы буддист, иудей, теңирчи, индуист жана башкача деп эсептешет. Бүгүн ар бир диндин агымдары көп. Мисалы мусулмандар шиитке жана суннитке бөлүнүшөт. Христиандар болсо православдарга жана католиктерге жана башка ушул сыяктуу.
топтор, агымдар, диндер көп, бирок бир гана жол чындыкка, жаратканга алып барат. Бул дил жолу. Анткени дил жолу бардык диндерди өзөгүнө, дилге, жандуу жүрөккө чакырып жатат. Ошол себептен айрым дил жолундагылардын арасында динге муктаж эмес адамдар да болушу мүмкүн. Жаратканга чыныгы ишенген адамдар, дил жолундагы адамдар. Анткени алар жараткан менен болгон байланышты дилден, өзөктөн түзүшөт. Дил жолундагы адамдар жараткан менен болгон мамиледе төмөнкү акыл ой үчүн арналган эрежелер шарият менен чектелбей, дилге жана жан дил аркылуу келген жараткандын буйруктарына көңүл бурушат. Дил жолундагылар төмөнкү акыл ой менен гана чектелбей, жаратканды таанууда дилдерин жана жогорку акыл эстерин иштеткенге аракет кылышат. Экинчи топ чала анча-мынча ишенгендер. Бул топко жараткандын бар экенине күмөн санаган жана жараткан менен болгон мамиледе төмөнкү акыл ойдун эрежелери шарият менен гана чектелген адамдар киришет. Чала ишенгендердин дилдери, жүрөктөрү жаратканга толук ачыла электен алар айла жоктон жаратканды төмөнкү акыл ойлору, акыл ой үчүн арналган эрежелер шарият аркылуу таанууга аргасыз. Чала ишенгендерге бүгүн көпчүлүк дин туткан адамдар да киришет. Анткени алар өзөктөн тайып, сырткы нерселер менен гана алек болуп калган. Үчүнчү топко жаратканга такыр эле ишенбеген адамдар киришет. Бул адамдардын жүрөктөрү, дилдери жаратканга жабык болгондуктан алар жаратканды тааный алышпайт. Алар да атеист деп коюшат. Бирок дил жолу атеисттерди да четке какпай, атеисттер үчүн дил жолунда жалпы адамзатка тиешелүү болгон моралдык жана наравалык принциптер бар.